Assalamualaikum урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 26 апрель 2025 жыл. Кезекти эми орус кундаларына беребиз. Бул видеодо ушу Nexia, Жигули, Орусиядан чыккан машинаны көрүңүздөр. Базар шоу каналына катталып, лайк басканды унутпагыла. Силер менен Акчигит Акылбеков. Состояниясы эң жакшы машина экен. Nexia 1. Дөңгөлөктөрдүн абалдарын чирик жок окшойт дейм ушу. Чыгарылган жылы 2008. 1.5 простой мотор, ГУР ЕС, баасы 200 000 сом. Состояниясы жакшы экен. Чалып сүйлөшүп көрүлө. Ичи жабык экен. Кызык, буда чирик барбы жокпу билбейм, бирок мага көрүнбөйт чириктерчи. Андан кийинки Nexia 2 көк түстө, мунун да состояниясы аябай жакшы экен. Чыгарылган жылы 2013, объем 1.5, баасы 250 000 сом, расход 708. 250 000 сом. Андан кийинки машина 07 Жигули. Жылы 2006, баасы 150 000 сом. Механика 150 000 сом. Жок, пробег 150 000 сом экен, баасы 275 000 дейт. Геми бар экен, трок коюптур. $275 000. 07. Андан кийинки машина Chevrolet Nivelle дейт. 2004, пробег 145 000, баасы 460 000 сом. Молочный Nexia 2. Жылы 2010, ГУР бар экен, мотор 15-8 клапан без вложения. Баасы 355 000. Состояниясы аябай жакшы экен, километр менен 350 000 сомго ойлонуп көрүлө, чалып көрүлө. Состояние бар экен да, жакшы экен. Айнектеринин бери родной окшойт. Полная шумализация. 355 000. Андан кийин дагы кете берсек, мыякта дагы бир көк түстөгү Nexia 2 турат. 09 Гольский учет Исколь. Nexia 2, пробег 151 000, жылы 2012, баасы 295 000. 295 000 ойлонуп көрүлдү. Состояниясы аябай жакшы экен, бирок чындыгын эмес. Машина ичибек. Дагы бир состояниясы аябай жакшы Жигули 07. Пробег 47 000 сом, 2006, 345 000 сом. Состояние идеальное. Состояниясы аябай сонун экен. Дөңгөлөктөрүн жүрүп келгенмин, учуп келген барасың, дөңгөлөктөр кандай таптыса. Заводтон жаңы чыккандай экен. Ичи ачыкпы. Момда экен состояниясы. Охо. Пленкалар менен ташап коюптурмун, астын көрүлдү. Чирик барбы жокпу, мага көрүнбөйт атат. Силер үчүн атайын, көргөзбөтөн каналга катталып, лайк басып койгула. Пароктор таптаза экен. $345 000. Могу адистейдин артында дагы бир Жигули турат, 07. Жылы 250 000 сом, жылы 2011. Состояниясы аябай жакшы экен.
2011 жылы. Ошо бүгүн машиналар аз чыгыптыр, субботага байланыштуу. Бирок дагы да болсо азыр орус машиналарды издеп татып берем. Ошондуктан каналга каттап, лайк басканды унутпагыла. Базар жалпысынан момундай көрүнүштүү. Дагы бир орустардын эски машинасы экен, бул ГАЗ 310-29 дейт. Пробег момундай экен, объем 2.4. Баасы 280 000 сом. Телефон номерлары чалып көргүлө. Эшиги мындай экен. Бирок бек. Мындай жерлери бар. 280 000 сом. Мына эне темири аябай бекем экен аябай. Волга экен да, Волга. Ошонун жанында кызыл түстө Nexia. Учетун 08. Бул Nexia 2006 жылкы договордо коюптур, бирок чалып сүйлөшпөдү. Дагы бир Nexia 1. 220 000 сом гур эстейт. Клапан 8 клапан, электропакет. Жыйырма 107 орустардын учетунда транзитный номер. Баасы 385 000 сом, состояние аябай жакшы экен. Телефон номерлары чалып көрүлө, сүйлөшүп көрүлө. 385 000. Багаждын состояниясы аябай жакшы экен. Чирик барбы, жокпу? Чирик жок. Транзит номер 385 000, состояние аябай жакшы экен. 300 астын көрүлөтчү, чирик барбы, жокпу, мага эч көрүнбөйт бирок. Ноль 07 06 региондо дагы бир баасы 190 000 сом, телефон номерлары 0700 0507 91 98 91. Объем 1.6, жылы 2008. Чалып сүйлөшүп көрүлө. Номерлары кыргыз учетто 06 регион. Негизи бүгүн орустардын машинасы аябай аз чыгыптыр. Ошон үчүн акыркы машина кылып Ford Mondeo кошуп койгонду чечтим. Аябай арзан баада экен. Объем 1.6, чыгарылган жылы 2004, баасы 255 000 дейт. Продаю или меняю на скот дейт. Малга деле алмашса болот экен. İçi bek. Ford Mondeo. $255 000. Ушумен давайте видео жыйынтыктап. Эми Мерсти кошуп коюнчу, состояниясы аябай жакшы экен. Орустардын машинасына Мерс кошуп коюн. $7500, жылы 94, объем 3, турбо. Расход 10 дейт, объем 3. Он көрүлчү, Мерс Германский машина. Номери да аябай жакшы экен, 009 Бишкекский учет. Состояние жакшы экен. $7500, коробка механика.